ушундай өрүк зарга дагы барып аралап, ал жерде бир сыйра жетелешип да келдик. Андыктан ушундай чыгармалар сиздер үчүн жаңырып өттү. Андыктан ардактуу көрүүчүлөр, сиздерди экранга жакын чакырабыз. Бизде конокто сиздерге сонун чыгармаларды аны менен катар жаздын келиши менен айымдарды куттуктоо үчүн студиябызга таланттуу ырчы мырзабыз Нурбек Шамуратов келген. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Саламатсыздарбы? Кош келдик. Маанайыңыз жакшыбы? Ден соолугуңуз аны менен катар маданияттын мыкты кызматкери деп айтууну унута жаздаппыз, Кандай жүрөсүз? Негизи жаздын келиши менен сизди дагы куттуктап өтөбүз. Жакшы, сонун жүрөм. Эми жаз бул сонун нерсе да. Жакшы мындай маанайды көтөргөн ай. Алгач эле айымдардын майрамы башталат. Жаз келгенде бүт бардык жака жан кирет дегендей. Ошон үчүн мага бекерин айтпайт го, жаз келсе гүлдөп чарттарап жагымдуу күндөр башталат. Жазыгы менен Кудайдын жашыл чоп кара таш жарат дейт. Айлана чөйрөбүз жашылданып, гүлдөр ачылып, гүлдөр менен кошо балдар кыздар ачылып, маанайлар көтөрүлүп, чыгармалар жазылып, ушундай сонун күндөр башталат. Албетте, туура айттыңыз, ушундай эле балдарды эч кошпойбуз, жаз келгенде эле. Кыздар дайыма өзүңөрдү ойлоп жүрөсүңөр да. Ошону көбүрөөк айтам мен Розага. Сиз дайыма өзүңүздү ойлойсуз десем, жок деп. Жок деп кайра жана айтып коет. Мен көп эле айтам мырзаларды. Чында эле мырзалар да биринчи ирет кошуп кетели. Сиздердин деле майрамыңыздар жалпыбыздын майрамыбыз дегендей. Аны менен катар ошол сиз дагы баягы чыгармачылыктан бир топ бир алыстагандай сезилип кеттиңиз. Себеби дегенде баягы жумуш, аны менен катар өзүңүздүн талантыңызды башка биз өсүп келе жаткан жаштарга да үйрөтүп атасыз да. Ушул жаатта эмне болду, кандай жаңылык дегендей менен мына жок бир жылдан бери жүз көрүшө элеккенбиз. Туура айтасыздар. Негизи чыгармачылыкка дагы бир аз мындай орусча айтканда пауза, токтоо болот экен анча-мынча. Мен атайын эле бир аз ушундай пауза кылдым. Себеп дегенде бир аз жумуштарым бар болчу. Анан эми негизинен шоу чөйрөсүнө бардык ишти таштап, чоңуп кирип кетсең болот. Бардык ишти таштап, бардык кылган нерселериңди таштап, только шоу бизнес менен гана алектенип калсаң, анда кадам бир аз арыштуураак болот. Алдыга көбүрөөк жыласын. Эми жанагы ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет деп коет эмеспи? Сыңарындай эми турмуш тиричилик дегендей. Анан чыгармачылыктагы эми албетте таштоо болбойт го дейм. Бир аз тыныгуу болду. Эми быйылкы жылды ушул атай мен өзүм жеке пландарым бар. Ушул чыгармачылыкка көбүрөөк басым жасап, бир аз ырларды жаратып, анан бир элге бир клиптер тартууласам деген пландарым бар. Анан Нурбек Шамуратовдон качан жеке концертин көрө алабыз? Буйруса. Жеке концертим азырынча мына айга деп айта албайм, бирок негизи 2022 жылкы аткаруучу пландарда барбы? 2022 пландарга мен концертим тууралуу жазбадым бирок. Мен ошол жыл жаңырган сайын ар жылдын башында пландарым блокнотко жазып алам. Мына айда мына ишти аткарам, мына айда мындай ишти жасайм деп. Анан быйылкы жылкыга планыма киргизбедим концертти. Ар айда өзүнчө планы бар. Негизи эле ошол сыр болбосо эми бирок эми ал сиздин каалооңуз, биз сыроо берип көрө берели. Ошол биринчи каалооңуз эмне болду? Биринчи планга эмнени киргиздиңиз? Биринчи эле максат. 2022 жылдын алгачкы планы сиз үчүн? Чакан жеке бизнес киргизгем. Ошол үстүндө иштеп атасыз? Анын үстүндө акырындык менен иштегемин. Азыр иштеп атам. Эми бул жашоодо ошол эми ден соолук, акча, жашоо ушундай бир мындай чогуу жүрөт экен да. Анан эми ден соолугуң болсо акча, акчаң болсо анан ден соолук болот экен. Анан ушундай бири-бирин айкалышып турат экен. Анын сыңарында эми бул жашоодо өзүң үчүн, үй бүлө үчүн дагы ушундай бир чакан бизнестер дагы керек болот экен.
сыр бойдон калабы ошондо бизнес? Кандай бизнес десеңиз ал Кандай жагын бизнес дей албай эле. эми айтпай эле коеюн эми. Сыр боюнча калган жакшы. Балким бут кийим сататтырмын. Балким Кайра жакшы го. башка бизнес сатат, башка. Балдарым бут кийими, кыздарым бут кийими деп. Эми ушул сыяктуу да. Албетте чынында эле берекесин берсин, кайсыл жерде болбосун, ырыскысын дегендей. Биз алгач ошол сизди студиябызга чакырганда жаз мезгили менен кошо бир жакырган жакшы чыгармаларды угайлы, элге бир комузун алып жакшы чыгарма жаңырып берсин деген таризде чакырган болчу. Анда бир чыгарма систем болсо, андан кийин бир кеңири отуруп сүйлөшсөк дегендей. Жана табышмак айтып бербейби? Бир жак. Тынар ака айтмакчы, мен акыл эсим жайында дейт Тынар акачы. Мен ырдабайм силерге окшоп дейт. Анысыңардындай. Анысыңардай табышмак эле айтып коеюн Табышмак депчи. эле айтып коеюн дедим. Табышмакта өзүнчө жакшы керемет бир чети. Адам табышка үйрөтөт дегендей. Ар ким колунан келген ишти жасаш керек. Адамсыңбы, адамча жашаш керек дейт. Жакшы турмуш өзү эле келе бербейт, жан дүйнөгө төңкөрүш жасаш керек дейт. Анча-мынча жан дүйнөгө төңкөрүш жасап, анча-мынча чыгармаларды жазам деген быйылкы планымда бар. Буюрса алдыда. Ал эми азыр болсо мен ушул жаздын кириши менен ушул энелерди, айымдарды куттуктайбыз. Майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Бар болуңуздар. Негизи аялдарсыз, энесиз бул жашоону элестетүү кыйын. Барыбызга маалым. Мен бир 4 сап ыр жазганмын. Дүйнөдө ыйыктыра эне деген деңиздей мээрими чоң кемибеген. Балдарды төрөп өстүрүп балалуу болсоң дагы сени деген деп. Жашың канчалык жашка барбасын, баары бир эне бала деп тура берет экен. Ошол балдарым, балам деген жалпы энелердин урматына мен бир жагымдуу чыгарма аткарайын. Жакшы. Энекем деген, Ошол жалпы апалар үчүн. Жарык дүйнө жашоо берген энекем, баскан жолуң бийик ашуу белекем. Жан кейиткен азаптарга чыдаган, кайрат күчүң аска сого тең экен. Кайрат күчүң аска сого тең экен. Балаң үчүн төккөн ысык меремең, тең келбеген батырдыкка тең экен. Сен мен үчүн жарык чачкан жоламсың, өмүрдө күтүгөнбөгөн берекем. Жашоодогу түгөнбөгөн берекем. Жарык дүйнө жашоо берген энекем, баскан жолуң бийик ашуу белекем. Жан кейиткен азаптарга чыдаган, кайрат күчүң аска сого тең экен. Кайрат күчүң аска сого тең экен. Кайрат күчүң аска сого тең экен. Ай, азаматсыз. Чынында эле жалпы апалар үчүн бир сонун чыгарма болду окшойт. Бизди көрүп турган апалар болгон болсо, албетте өмүрүңүздөр узун болсун дейбиз. Негизи ар бир адамдын мына ушундай эне жөнүндө чыгармалар аткарылганда жан дүйнөсү эргип башкача болот экен. Ал эми Нурбек мырза айтсаңыз, мына ушул эне жөнүндө ырдаганыңызда кандай сезимдер сизди курчап турат айланаңызда? Эне жөнүндө ырдаганда ушул балалык кездер эске түшөт баарыбызчы. Мындай бир ойногон, апаңды ертип жүргөн, ушундай бир. Сиз көп ээрчичү элеңиз ошондо? Менби? Мен чоңойгуча эле ээрчип жүргөм. Кечээ күндөн эле ээрчип алдыңыз. Жок, азыр деле ээрчийм. Чогуу эле жүрөм дебейсизби? Чогуу эле жүрөм.
бир жака барам десе эми машина менен мен алып барам да шылта менен барып келем кошулуп деңиз. кошулуп мисалы ошол эле учурда бул нерсени көрсөтүүнүн башында эле берейин деп атканмын, балалык чагыңыз кайсыл жерде өттү деген суроонучу, кайсыл жерден болосу мүмкүн билгендер бардыр, мүмкүн билбегендер бардыр дегендей. эми балалык чагым атактуу Барып атабыз жер деген айтылуу ачы айылында өткөн. Ошол Барпынын ачысы деп коет го эми азырчы. Эки ачы бар го. Ошол Барпынын ачысында өткөн балалык чагым. Жакшы күндөр өткөн балалык чакта эми. Шок болгонсуз. Эрке болгонсуз. Өтө шок болгон эмесмин, бирок эрке болгом. Өтө эрке болгом. Мектепте кандай окуучу элеңиз? Мектепте жакшы окуучу болчумун. Отличник болчумун. 9-ду дагы 11-де дагы кызыл менен бүткөм. Ушундай мактанам дейт. Университетке келгенде жокту эмеспи? Университетте маданият техникумда дагы кызыл менен бүткөм. Баары эле кызыл болуп келатат. Азыр учурда болсо көбү билбейт. Заочный окуйм. Ош мамлекеттик университетинде. Ошол Мусфакта быйыл бүтөм буюрса. Анда эле кызыл менен бүттү го. Быйыл бүтүрүчүмүн заочный. Азаматсыз чында эле баягы билимдин эртегечи жок деп экенинен айтылбаса керек. Албетте ашыктык кылбайт экен ал нерсе. Анан ким болчу, ким болом деп кыялданчу элеңиз, ошол нерсеге жеттиңизби? Кичинемде негизи атам комуз ойнойт, ошол атаман комуз үйрөнгөнмүн. Анан ошол телевизор көбүнчө мага эргүү берет эле да. Эргүү берет эле, дем берет эле. Комуз ойногондорду көрүп, комуз аябай жактырчу болчумун, кызыкчу болчумун. Комузчу болсом дейт элем. Анан эстрада баары бир жанды эргитет да. Бийлеттирет дегендей. Ошондой эстрада ырчыларды дагы көрүп аябай суктанчу элем да. Коюп алып бийлейт элем, ушундай өзүм кыялданчу болчумун. Сахнада ушундай өзүм ырдап атсам депчи. Элдер отурса, элдер отурса деп. Ошентип кыялданчумун. Ошолор ишке ашып атат буюрса. Эми мындай чекелер ишке ашты болуш керек менимче. Сиз ойлонгончу мен эле ишке ашып элек. Жок. Азыркы учурда. Биздин билишибизче ошол үй бүлөдө сиз эле эмес, эжелериңиз дагы мыкты деңгээлде ырдайт. Алар ырдап чыгышпадыбы же болбосо баягы ар ким өзүнүн турмушу менен дегендей мүмкүн ошондой болдубу? Мен бир тууган карындашым Жазгүл Шамурадова жакшы ырдайт эле. Ушул турмуш шартка байланыштуу турмушка чыккан боюнча ырдабай калды. Бирок азыр эми мындай жөн өзү жеке отурушта мындай чогулган жерде эң шүстүрү үй бүлөлүк отурушта эң шүстүрү карындашыбыз ошол Жазгүл кызып турат бар жокта. Эң кичүү иним бар, Кубанычбек деп. Ал дагы ушул ырга жакын, ал дагы ырдап жүрдү болчу. Кийин эле анан ушул чет өлкөгө иштегенин кетип, ошол боюнча калып кеттир дагы. Бирок ошол экөө ырга жакын да. Демек ошол нерсе баягы атаңыздардан өткөн талант экен да бул, чоң атаңыздардан дегенде. Негизги түпкү тегибиз ошол мен тайнем жактан Барып Алыкулов тайнемдин абасы болот. Жакын эле абасы болот. Ал эми Тайырбек Төкмө болсо менин абам болот. Анан ырда калган ошол Барпы атабыз ашык болуп ырдаган Мырзайым деген инсан, ошол Мырзайым менин чоң энем болот, атамдын апасы. Ошон үчүн ошол Мырзайым чоң энемди мен 1-классымда көз өткөн. Эскерүү иретинде чыгармасын жаңылап ырдап анан клибин тарттырып элге тартууладым. Ошол анан түпкү тегим ошол Барып Алыкулов ушул жакка жакын. Анан мына ошол эки жактан тең бар турбайбы? Демек, таланттуулар аябагана көп экен. Анан мына ошол туугандар менен отурганда, ошо бир туугандарыңыз менен отурганда сизден көбүрөөк кайсыл чыгарманы аткарып берер деп суранышат. Бир туугандарыңыз. Бир туугандарым көбүрөөк эстрадага жакын да. Сен тандап да бересиз. Ошо бийлейбиз да. Сен тандап комуз менен ырдап бересизби дейт кече. Ошондойдо кантип чыгасыз анан ырдап бересизби комуз менен? Же ырдабай комуз менен комузга салып көргөн эмесмин да. Комузга салып көргөн эмесмин анан
ырдабай жөнүндө тамаша дагы сөздөрдү айтып күлүп калабыз. Мектеп убагыңыздан бери чөрдөсүз окуңузду? Ооба, 5-классымда үйрөнгөм. Ошондон бери таштаган жоксуз? Таштабай алып жүрөм да. Башка инструменттерди ойной аласызбы? Аккордеондо кичине ойнойм, өзүмө керектүү ырларды. Анча-мынча өзүмдүн кичинекей чыгармаларым бар. Оондорум бар. Элге Тартуулай элекпи? Тартуулай элекмин да. Мындай Буш элекпи же? уялып, жок бушкан өзү, уялып кандай болуп калат, эмнени ойлоп калат деп ошол боюнча жүрөт да. Анан ошол баягы апакем деген ырды ырдап атканда мурундагы өзүм жазган ыр сап деп айтып кеттиңиз да. Демек ал жактан деле бир чымыныңыз бар окшойт, э? Чымынбы же чоң эле арыбы деп коеюн. Көгөндөн кичинерээк болуш керек. Чымындан да кичинерээк деп? Чымындан чоңураак, көгөндөн кичинерээк. Негизи жазып турасыз ырлар. Ооба, кичинекейимден эми ошол айылда биз ошол мал, кой карап эле чоңойгонбуз да. Андан кийин ошол мал, кой караганда, адырга чыкканда кичинекей блокнотум болот эле. Блокнотумду жаныма алып алып, анан ойлонуп, мындай отурганда, адырда отурганда, таза абада эргүү келет да. Анан жазып койчу элем. Анча-мынча жазылган ырларыма өзүм оон жазып коем. Анан бирок жакшы тартууламайм элге. Азыркы учурга чейин ошо жазылган ырларыңыз бир китепчелик болуп калдыбы? Жок. Анчалык жазбайсыз. Илхам берип Демек, калганда. ал жакка баш отуңуз менен киришпепсиз да андай. Ооба, баш отум менен киришпедим. Эми баягы кээде мамлекеттик жумуштагы тоскоол болот экен да, чыгармачылыкка. Анан эми чыгармачылыкка бир тынч жер, эч ким жолтоо болбой турган, Токойго кетип калыш керек. жол болсо ушундай бир природа, анан элдин баары уктаганда кечинде бир тынч комната болсо, ошол жерде отуруп анан кийин кааласаң ыр жазсаң болот. Мен өзүңүздүн каалооңуз өзүм каалоом да ушундай да. Кара бөлмө болсо, светильник болсо, отурсаң жазып. Светтерди жаркырса болор. Главное тынч болуш керек. Тынч болсо элдер уктагандан кийин. Мен бир-эки ырларымды ошентип жазганмын да. Анан ошол жана сени тандапты деле ошентип жазганмын. Тынч. Кышында жазганмын, суук болчу аябай. Печка жок. Ток печканы жандырып алып ошентип жазганмын да. Тынчтык үйүздейм деп муздак үйдө жазылган чыгарма экен да. Албетте, чын дале менет кылган болсоң акыбетте кайтат дейт. Сиз да баягы жигитке 70 азыклап дегендей бара-бара олтуруп сырлар ачылып атат, э? Ал эми негизи үй жумуштарына кандайсыз? Мисалы, мырзаларга тийиштүү үй жумуштары деле бар го, негизи отун жаруу Бул эми ошол ачык эле айта албай да, айландырып атат да, үйдө иш кыла аласызбы депчи. Ошол жагын айтайын деп аткам да. Эл билбегенди жагыңызды. Үйдө мурун жумушту аябай көп кылчу элем. Жакшы кылчу элем. Анан ошол мамлекеттик ошол иштерге аралашкандан кийин үйдө болбой калат кесибин. Даже жанакы кандай светтер, баягындай включательдер бузулуп калса дагы кээде убактым болбой калат да. Алмаштырган. Негизи алмаштыра аласыз. Сөзсүз да. Ал эмне счёттен өчүрүп кой эле автоматтан. Өчүрүп кой эле беймарал операция кыла бересиң да. Беймарал. Анан баарын эле кыла алам, отун жара алам. Үйлөнө электе камыр кылганмын бирок. Дагы эмне? Нан жапчу болчу мурун. Азыр эми кол тийбейт. Бойдок кезде баардыгын. Отун жарам. Үй жумуштарынын баардыгын эле кылам го. Эми башка түшсө байтал жорго дейт. Башыңа түшсө баардык нерсени деле кылгансыз, э? Устачылык сөзсүз да. Устачылык мондай интернеттен көрүп калдым эле бир. Шунап аткан экенсиз. Ооба. Анда бир кичине бир видеоролик тартканбыз. Инимдин үйүндө, ошол отпуска учурунда болчу. Жардамга барганбыз анан. Бирок отпуска берсе түзүк эле иш кылгыдайсыз, э? Жакшы иш кылгыдайм. Бул жактагы жумушуңуз кандай болуп атат? Бул жерде мамлекеттик университетте бүгүнкү күндө иштешип атасыз да, студенттер менен. Ал жактагы жумушуңуз кандай? Мен билишимче эң эле көп убактыңыз ушул жака кетип калып атат окшойт. Ооба, туура айтасыз. Негизи университетте убактым көп кетет да.
Ал жерде эми өзүнүн структуралары бар, маданий эстетикалык борбор бар. Ошол борбордун азыр жетекчисимин. Анан ал жерде бий боюнча, анан тамашоо боюнча, анан ушундай комуз фольклордук адистиктер бар. Ал жерде өзүнүн специалисттери иштейт. Анан ошол таланттуу студенттер, таланттуу балдар көп да. Университетке тапшырган. Ошолордун ичинен тандоо түрүн өткөрүп, тандоо боюнча студенттерди, улан кыздарды алабыз. Ал жерде ырдоо, анан комуз ойноо болуп бөлүп алып, ар кандай мероприятие болсо, анан эл аралык баягындай конкурстар болуп калат. Же болбосо вуздардын арасында ушундай бир конкурстар болуп калат, же фестивалдар болуп калат. Биз ар тараптан маданий жактан даяр болушубуз керек да. Анан эми Жалал Абад мамлекеттик университети мүмкүнчүлүгү аябай көп университетте. Техникалар, сахнабыз, залыбыз бүт бардыгы жакшы. Бизге шарттарды жакшы түзүп берген. Болгон ал жерде билимди алыш керек. Болгон өнөрдү ошол мугалимдерге, элге, телевидениеге чыгып, радиого чыгып тартуулаш керек да. Демек лидерлик бир сапатыңды дагы өнүктүрүүгө бир чоң өбөлүк экен да бүгүнкү күндө. Андыктан ардактуу бизди көрүп турган студенттер сөзсүз түрдө ошол жака барганда өзүңүздөрдү мына көрсөтүп калыңыздар дегим келет. Чындап эле баягы студент мезгилде лидер болсоң, баягы экзамен деген сыяктуу нерселер да оңойрок болот го ошончо. Ооба, мен өзүмдөн эле пример кылайын. Мен маданият техникумда кийинчерээк окудум мен. 2012-жылы окудум. Ал жерде ошол келген жылы катуу окудук. Клара деген менин группалашым бар эле, Клара эже. Менден улуураак болчу. Ошол экөөбүз катуу окудук, мугалимдерге көрүндүк, ошо сиз айткандайчы. Болгон талантыбызды көрсөттүк. Анан 2-3 курста көп деле окубадык да. Ошол биринчи курстун болот дегенде башка болот. Биринчи курстун авторитети менен эле бүтүп кеттик да. Ошон үчүн биринчи курста авторитет болуп. Ошон үчүн айтат элем мен студенттергечи. Мына бул кайсыл окуу жайда окубасын, коомдук иштерге активдүү катышса, мугалимдин көңүлүн алса, ал эми баары жакшы болот деген ойдомун да. Экзамендер бүтөт да. Ооба. Бүтпөгөн жумуш барбы деп эсептейм. Андыктан мына ушундай жакшы маана менен дагы бир чыгармасынан сурап алайын. Дагы бир жакта жакшы даярдап олтурат. Кандайчы бир жакшы чыгарманы атайбыз дегенде. Ардактуу көрүүчүлөр, андыктан бизге катарга жакыныраак отуруңуздар, биз менен чогуу чыгармаларды угуңуздар дегендей. Жанды үндө колуңуздун коштоосун, Махабат деген ушундай деген бир жакшы чыгарма бар да. Ошол чыгарманы ырдап берейин, Жакшы болот, келиңиз. Эми жаз келгенде махабат ырдабасак болбойт дегендей. Махабат деген кандайды, карасаң көзүң талбайбы. Сагынган жанга жете албай, канча бир гүлдөр саргайды. Ашыксыз өмүрбү, тигилбе жаным тигилбе, көктөгү айга жете албай. Не дерсиң ушул көңүлгө, күлөрсүң дагы ыйларсың дагы чыдарсың. Жазылбастар тындабасын, жаным ай кимден табасың.
махаббат өмүр азабай, ал кызыл гүлдөй ажарай. Сүйөмүн деген жалгыз сөз, жүрөктү арбап жаныңды жалгап жазатай. Aşıksız ömür ömürbü, tigilbe canım tigilbe, göktөгү ayga kolu sozgun. Ne dersin uşul, ne dersin uşul kömülgө? Gülürsün dağı ıylarsın, ıylarsın dağı çıdarsın. Yazılmaz tarıtında basın, canım ay kimden, canım ay kimden tabasın. Aşıksız ömür ömürbü, tigilbe canım tigilbe, göktөгү ayga kolu sozgun. Ne dersin uşul, ne dersin uşul kömülgö? Gülürsün dağı ıylarsın, ıylarsın dağı çıdarsın. Yazılmaz darıtında basın, canım ay kimden, canım ay kimden tabasın. Yazılmaz darıtında basın, canım ay kimden, canım ay kimden tabasın. Ой, азаматсыз. Ашыктык өмүр өмүрбү дейт, тигилбе жаным тигилбе дейт. Чынында эле окумуш чыгарма экен, бир жаз келди, бир сүйүүнү козгоочу чыгарма экен. Албетте, чындыгында мындай чыгармалар адамдын жан дүйнөсүнө киргизип, баягы козголбой аткан махабатын да козгой берет экен да. Анан негизи бул ырды аткарып калышыңызга бунун ырсаптары аябай жагып калды окшойт сизге. Мага жаккан, аябай жаккан. Бул казак элдерин, казактардын элдери, анан негедир жакты да. Сөздөрү, мен сөзмө сөз которбодум мындай, бирок бизге мындай Маанисиз жагынан. Анан Өзүңүз котор. эстрада жаатындарды качан чыгасыз муну? Жок, билбейм. Аябай жакшы чыгарма экен. Мен буга чейин казакчасын дагы окуп жүргөм, бул чыгарма неге жакшы, бирок которулуусун аябай жакшы чыгарсыз да. Жакшы болот. Зор деген айткым келип атат. Мен домбура менен ырдаганын угуп калдым. Кыска эле бир историядан угуп калган болчумун. Ушул жерден токтотуп жазып калгам да. Негизи эле ошол сиздин мурунку жылдары десек болот, бир башка чөйрөдөн көрүп алдык да. Себеби деген баягы эстрада жаатында көбүрөөк баягы жеңил ырларга дейин ошондой шаңдуу бийлей турган чыгармаларына акыркы жылдарда салмактуу сөздөрүнө маани берип дегендей ырларды ырдап калыпсыз да. Жаш өткөн сайын ушундай экен же? Чоңойдук да. Эмне сага дебейсизби? Чоңойдук да, болду да. Ошо эмне себептен деп сурагым келип турат да. Мен андай ырларды дагы да болсо ырдагым келе берет да. Анан бирок Чаңдуу чыгармаларды ошондой мындай, кандай десем, мындай Европанын ырларын, мындай батыштын чыгармаларын, ошондой заманбап стилдеги ырларды ырдагым келет. Аябай, бирок мындай тартынам да. Эл кандай деп баалап калат, же кандай кабыл алат. Эми жөн эле койбоптур да деген сыяктуу сөздөр айтылып калабы депчи. Бирок эл эмне десе ошол десин деп, ошол баягы бир-эки ырларды чыгарып ырдагам да. Бирок биринчи ырдагамда аябай уялгам да. Анан эми фольклор ырдап жүрүлөнөн ошондой современный таңгалыштуу. Аха, йо деп эле ырдап калсаң анан рэп стилинде болду. Кандай кабыл алды мына ушул ырларыңызды аудитория? Жакын досторуңуз эле сын пикир айткан учур болгон, ушинтип айттыңыз болчу. Ооба да, досторум сын пикир айтты. Көпчүлүгүнө жакты да. Көпчүлүгүнө жакты. Мен биринчи жаздырып алып, угуз албай жүргөнсүз. Батыр деген досум бар, аранжировщик. Ошол досума барып акылдашып, досум, короче, мен машинамда жок, уккан ырларым жалаң ушундай современный стилдеги ырлар. Дыкындыштар, жалаң. Ушундай ырларды угуп жүрөм. Ушундай ырдан жазсак кандай болот? Сен жаза аласыңбы? Болбосо мен Бишкекке Эка Рекордс деген студия бар го, ошолго жаздырайын десем, ал досум айтты. Андан дагы өткөрүп жазып берем керек болсо деди. Сапаттарын полный ошондой
ошол Европанын сапатын да кылып жазып берем керек болсо. Манасынан чубак кем экен деп күчтөндүрүрсүз да. Бар, бизде да техника бар, просто силер клиенттер Ырдабайсыңар. просто биздин менталитет туура келбейби билбейм, келишпейт мага эч ким мындай деп. Бар экенсиң го деген да. Анан эми бар болбойм билбейм, эми көрчү дедим да. Анан көрчү, жасап көрчү досум дедим. Жасады, бирок сонун жасап берди. Ал аранжировкасы Өзбекстандан жасалган. Ошол 2 ырым. Биринчи Бийле деп чыгардым. Ошол эле Фуркан Сайсал деген түрктөрдүн бир жакшы бир ырчысы бар. Ушундай современный ырларды ырдаган. Анан ал менен мен Инстаграмдан байланыштым. Ушундай мындай оонуңузду ырларыңызды мына алсак болобу? Уруксат сурап коелу. Анан интернетке чыгып кайра мага жалп болбосун депчи. Десем, чыгарма ал баягы Google Translate котормочу бар го? Google ошондон ал которуп мага кыргызча жөнөтөт. Мен кыргызчаны жазып которуп ага жөнөтөм. Разговор ушундай болду. Сүйлөшүүлөр ушундай болду. Мен айтайын деп атам, мен кыргызча билем экен деп. Жок, ошондой болду. Жанагы кыргызча которулганда бир аз сөздөр туура келбей алмашып калат, түшүп калат, мааниси кетип калат го. Ошондо кыргызча келет мага. Анан мен түркчө котором, ага да ошондой барса керек. Ошондой барса. Бул эмнени деп жатат. Ошентип сүйлөштүк, дос болдук. 2000 канча 2017ден бери ошон 2017де таанышып дос болгонбуз. Анан кийин Анжап деген бир жакшы жаңы чыгармасы чыкты эле. Анан Инстаграмда катталыбыз да. Анан мен сразу жаздым ага. Мен ушуну эме кылам дедим. Ушул аранжировканы мен копия кылам. Эми өтө сиздикине окшоп копия кылбайм, бирок биздин менталитетке бир аз туура келе турган кылып, восточный аралаштырып анан ушуну алып жасатам. Уруксатпы десем, сага уруксат деп, эми дос болуп калганбыз да, тамашалашып сүйлөшкөн. Анан уруксатын берди. Анан кийин Сен тандап деген жаздым. Тексттерин мен ал ырлардын тексттерин только өзүм жазам. Себеби аларды которсоң башкача болуп калат экен. Мааниси өзгөрүп калат. Анан мен тексттерин өзүм жазган үчүн алардан бир аз оонунду эле мындай стилди гана алдым. Ошентип чыгып калды. Анан филармонияга жаңы алып келдим анан. Чыгарманы. Мен ырды жаздырдым. Бир уккылачы деп анан филармониянын залында анан баягы чоң аппараттарда койдум. Коюп алып бир уялам, бир уялам. Комуз чертеле жүргөн. Анан артисттердин баардыгы айда кодулдар бар, бүт баардыгы угушту. Үндөбөдү, бирокчу укканжачы. Угуп бүткөнчө үндөбөдү. Баардыгы башын эки мук отурушту. Анан уккандан кийин баардыгы куттукташты. Молодец деп, бар экенсиң го деп, Бакыт Сатаров дагы. Мына бар экен го. Мына жаңылануу депчи. Дилкумар Жолдошова эжебиз дагы молодец деп анан ошол жерден анан план түзүшүп эле филармония. Клип тартабыз. Клип тартабыз, давай деди. Кандай болуп калар экен десем, Бактык, тартабыз деди. Тартабыз биз кандай кылабыз деп анан Каныбек Омаров деген бар эле. Алар давай мындай Бийле деп атат, значит би батыл кылабыз. Бойдокчалдар кошулду, абысындар кошулду филармония анан. Ошентип клипин тарттык. Би батыл болду. Кудулдар бир аз күлдүрүп, жакшы тартышты. Анан ошентип кеткен, анан кийин комментарийлер көп болду. Анан ошол учурда баягы Кайрат Кыргыз дагы чыгып калбадыбы? Кайрат Кыргыздан кийин эле ошол менин ырым чыкты да. Анан комментарийлерди окудум, анан окусам экинчи Кайрат Кыргыз чыгыптыр да. Анан мындай да сага күлөңкө эле жетишпей калыптыр. Салафан менен кичте форма кылганыңда Кайрат Кыргыз болуп калмаган экенсиң деген комментарийлерди окудум да. Кандай ошол учурда кандай сизде толкундоолор болду? Мындай жиниңиз келип, жок, жиним келбеди. Жок, капа болбодум, күлдүм кайрачы. Көбү жакшы деп жазыптыр комментарийлерде. Анан Кайрат Кыргыз эки го дептир көпчүлүгү. Күлүп бир эки мындай шылдыңдап жөнөтүшүптүр. Анан эми ак кара жашоодо бирге жүрөт эмеспи? Анан кийин андай комментарийлер дагы керек да. Негизи сындап турган бул эл да. Ошол жакшы жагындагы, жаман жагындагы мындай сындан өткөрсөң, анан ортодо бир жыйынтык чыгат да. Значит, мындай кылсам болот экен депчи. Анан кийин эле ошол Сен тандап чыгардым. Ал да жакшы болду. Анан салыштырмалуу негизи эми бул өлбөс өчпөс ырлар, бул биздин фольклордук чыгармалар. Эски чыгармалар. Анан ал эми бул жеңил ырлар болсо өчүп кала турган,
отурумдук мындай замандын талабына жараша бир убактагы ырлар болот экен да. Негизи ошол убакта ооба чындап эле ошондой чыгармаларды көп угуп аттык. Биз ошол мезгилден сиз дагы чыгарып мындай пайдаланып калдыңыз. Ошондой болду. Ооба, анан бирок салыштырмалуу фольклорный ырларыма караганда бул ырлар жемиштүү болду да. Жемиштүү болду, мындай пайда жагынан дагы көбүрөөк болду да. Ошол чыгарма менен бир жакшылыктарга чакыруулар дагы болуп калды дегендей. Жакшылыктарга чакыруулар көп болду. Анан пайдалуу жагы көп болду да. Чөнтөккө дагы пайда көп алып келди. Өзүн актады. Ашырды. Ушундай да. Чындап эле ошондой болуш керек, бир чыгармачылык сөз түрдө баягы 50-50 болуп турса жакшы го негизинен. Жана Жусуп Масаитов биздин досубуз айтып калчу эле. Чыгармалар тең таштады, же болбосо тең таштабай калды депчи. Ансыңардай теңинен да көп таштап берди, жакшы болду. Ошол жагы жакшы дейт. Анан мырзайыңыз канчалык деңгээлде элге жакты? Бул чыгармада аябагана жакшы чыгаргансыз да, мына азыркы бүгүнкү биздин заманыбыздын талабы менен кылыпчы. Ооба. Эми мырзайым бул элдик чыгарма, сөзү болсо ушул Барып атабыздыкы, ону мен комуздан сабак берип калды. Мен агайым Ош мамлекеттик университетинде иштеп, Кыргыз Республикасынын эл артисти Жолболду Алибаев агайыма таандык. Мырзайым мен бул элдик чыгарма үчүн, эски чыгарма үчүн элдер жакшы кабыл алды. Анын бат эле угуп жүргөн чыгармада бат эле кабыл алды. Бирок анын чыгышына дагы, аранжировкасына, коштоочуларына, үн коштоочуларына бир аз ушундай каражат көбүрөөк сарптаганмын. Аны Бишкектен жаздырганмын. Ошол маалда доллар 70 болсо керек эле. 70 болсо керек эле. $500 жазып берген да. Ошол анан клибин тарттырдык. Алтынсариев деген досум бар. Ошол жакшы кылып тартып берди. Ырдын стилине, ырдын маанисине жараша. Анан Гүлкайыр продюсердик борбору бар. Ошол жетекчиси Гүлкайыр эже өзүнүн бийчи кыздарын тартып алып, менин кошумчам деп, менден бир сом каражат албай, менин кошумчам жардам деп, өзүнүн ошол түрлүү бүт клиптеги бардык формалар ошол Гүлкайыр эже өзүнө таандык, өзүнүн колунан чыккан, жасалган калоосу менен менден сага жардам болсун деп ушундай көмөк көрсөткөн, спонсор болгон адамдар болду. Ошол эфирден, учурдан пайдаланып, ошол деги эле бардык мен чыгармачылыгыма колдоп, коштоп турган, колдоо көрсөткөн инсандарга ыраазычылык билдирип кетем да. Албетте, негизи чыгармачыл инсандарга жакшы сөз айтып туруш керек, колдоп гана туруш керек. Анан эмгекти кыла берет дегендей. Туура айтасыз. Чыгармачыл адамдар, журналисттер, алып баруучулар, бүт эле биздин сфера, тармак жакшы сөзгө көңүлү назик болот экен да, муктаж болот экен да. Жакшы сөз айтып болсо, анан нар жагына аракет кыла берет дегендей. Ооба, азыр сизди мактап койсом, азырчы эфирдечи башкача болуп, эргип, башка сөздөрдү сүйдүп, айтпеңиз, ордунан туруп кетип. Бир нерсени билеренди. Албетте, тамаша, анда келиңиз бир жыйынтыктоо үчүн жакшы чыгарма болсун. Чындап эле убакыт деген өзүнүн алат баары бир. Токтотуп турууга бир дареметибиз дагы жетпейт экен да. Ошондуктан келиңиз бир жакшы чыгарма сизден болсун. Жалпы эле көрүштөр менен Гали дагы бизди көрүп турган көрүшчүлөр болсо, же жаңыдан уйкудан ойгонгон биздин көрүшчүлөрүбүз бардыр. Андыктан окутай бербеңиздер, уйку чаатка конбоңуздар дейли. Эми кандай ырда апай? Кандайлар ырдайын? Шаңдыраак? Билбейм, сиз аябай бир маанилүү ырларга көбүрөөк бир басым жасап калыпсыз. Жанагы жеткире ырдай алган ырлардын узун ырдай бериңиз эми. Ооба. Эгер шаңдуу десеңиздер, шаңдуу деле ырдап берем. Мен шаңдуу дейм, мисалы. Анда келиңиз, шаңдуу чыгарма болсун анда. Шаңдуу чыгарма. Ооба, шаңдуу чыгарма болсун анда. Башка жака бурайланды. Бир аз мындай кылайын, ырларды попури кылайын. Ооба, кеттик анда эмесе. Нурбек Шамурадовдордон сиздер үчүн попури. Кеттик. Hey!
кызылактын маңыраган ай карындаштын кабагы ачылмаган ай кабагыңдан айналдым карындашым ай элде күткөн бирөөнү сагынасың ай кабагыңдан айналдым карындашым ай элде күткөн бирөөнү сагынасың ай кымыз кылган ай отто турган ай айнан ай көзүңдөн ачып жумган ай кымыз кылган ай отто турган ай айнан ай көзүңдөн ачып жумган ай атары тып алыстан келди теңелер башты ийип сизге салам берди жеңелер тагдыр кошуп 2 жаштын күнүн тоюнда биргелешип тоскула сыйлайм десеңер ай жеңелер айдай жеңелер аппак аппак шайыр жеңелер ай жеңелер айдай жеңелер аппак аппак шайыр жеңелер сары тогум бар элиң ай жумурткасы сары элиң ай менин сүйгөн кызымдын ай кашы көзү кара элиң ай кашкара башкара кашкараң эй казанда кайнайт чучпараң эй ушундай жыргал тойлордоң эй билегиле жигит кыз балаң эй каш көшташ койчу карындаш сени сүйгөнү али жүрөк жаш аш көшташ койчу карындаш сени сүйгөнү али нурбек жаш алло бул сенсиңби кандай салам оба таныдыңбы жүрөм аман качан келдиң а мен болсо күттүм сени сагынычым күйүп күчөп санам жолугалы гүлүм жолугалы жодурашып жолочудай кеп туралы табигаттын ипар гүлүм бирге туттук жолугалы гүлүм жолугалы жолугалы гүлүм жолугалы жодурашып жолочудай кеп туралы табигаттын ипар гүлүм бирге туттук жолугалы гүлүм жолугалы жыт жерден жолугалы гүлүм жолугалы ай азаматсыз мынакей бар экенсиз ооба бай эле ушундай ырларды добосуз аябай билип алмак экенбиз көптөн бери биз да жакшылыкка ой ушундай чыгармаларды жаңыртып баягы сагынып калган учурубуз экен чынында комуз менен ырдап салганыбыз бир өзгөчө талант экенин билдирет эми ар кандай эстрадный ырларды салса болот да даже жанакы ошол менин стилимдеги жанакы сен тандап ошондой ырларды да восточный стилдеги ырларды ырдаса болот негизи анын үчүн отуруп алып иштеш керек кичине эмгек талап кылат атайын убакыт бөлүш керек экен дегенде анда кийинки чакыруубузда буюрса сизден күтөбүз кийинки чакырууда ооба кийинки чакырууда күтөбүз кийинки чакырууда буюрса бирок мына архив болуп калат бул баарын запись болду буюрса ушундай бир мындай бир башкача стилдеги ырлардан комуз менен Нурбек Шамуровдон күтөбүз. Сөз бердим. Эртеңди чакырып коебуз. Кайра эле. Албетте баары тамаша, сизге дагы ыраазычылык, атайын убактыңызды бөлүп, көрүүчүлөрдү сыйлап келип бергениңизге чыгармачылык ийгилик болсун. Дайыма жакшылыктарда жүз көрүшөлү. Аны менен катар жаз майрам менен элди куттуктап бир эркин микрофон берели сизге. Чоң рахмат сиздердин эмгек жамаатыңыздарга. Негизи эмгек жамаатка ыраазычылык билдирем. Ушундай бир дайыма ушундай чакырып турганыңыздарга, чыгармачылык менен бөлүшүп, ал акыбал сурашкан бул жакшы нерсе. Анан негизи бул жактагы эфирдеги экрандагы адамдар көрүнөт дагы, анан сырттагы биздин калып кетет дейсизби? Операторлор, режиссерлор ушундай айтылбайт да. Жалпы эмгек жамаатка, бизди тартып аткан операторлорго, режиссерлорго бүт баарына ыраазычылык билдиремин. Ошол Жалал Абад телеканалы өркүндөп өссүн. Сиздерди чоң-чоң мындай бийиктиктен көрөлү, ишиңиздерге ийгилик. Ал эми элибизге болсо ылайым жакшылыкта жашоо болсун. Жанагындай азыркы болуп аткан согуш, ушундай бир тирешүүлөр, чек ара талашмай, ушундай бир нерселерден эртерээк арылып, тынч заманга баарыбыз багыт алып дегендей. Жанакы кымбаттап аткан биздин азык түлүктөрүбүз, асманды чапчыган биздин евро долларларыбыз ушундай бир элдин ыңгайына түшүп, бир нукка түшүп, бир жакшы бейпил заманда жашаганы жараткан насип этсин. Ал эми көрүүчүлөргө, көрүп аткан инсандарга, баарыңыздарга жараткан бекем ден соолук, узак өмүр берсин. Жаңырган жылыбыз жалаң гана ийгиликтерди,
жакшылыктарды алып келген жыл болсун. Рахмат. Чоң рахмат, сизге дагы ийгиликтер болсун, айтылган нерселер кабыл болсун деген. Бар болуңуз ар дайым ден соолукта жүрүңүз, чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Рахмат силерге. Ал эми ардактуу көрүүчүлөр, дал ушул Нурбек Шамуратовдон Мырзайым аттуу бир жакшы чыгарма жаңырсын баарыңыздар үчүн.